Айтыңыз. Чегара боюнча маселе чындыгында мисалы үчүн мындай да. Мисалы үчүн мынакей. Мен чегарага турам деп даярдандым да. Муну ак плакат турбайбы? Ушу плакат азыр Кыргызстан территориясы дейбиз да. Ана муну капталып талаш маселе. Талаш маселе бизде канча жылдан бери падышаларыбыз бар, бирок чечилбей келет. Анткени бизде көбүнчө уялышат да, ушуну мен чечип койсом, жерди сатып берген деп айтышат деген сөздөн коркуп, чегараны чечишпейт да. Жеке менин түшүнүгүм талаш маселеде макул. 60-ын аларга берип, 40-ы бизге калса дагы, берип болсо дагы чегараны тактап алыш керек да. Анткени чегара такталбай болгон сайын, бери кирип, коңшулар кирген сайын, ошака өтүп кетип атат дагы, биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болбогондо гана жанагы токтойт да. Азыр биздин президенттер жакшы ниети болуп туруп, мейли алар мисалы үчүн биз айтабыз да, 50 кылып бер десек, кошуна наразы болушу мүмкүн да. Ошого мейли кошунага 60-ын берип, 40-ын алып калсак деле чегара такталат да, анан токтоп калат. Бирок токтолбосо, талаш болгон сайын жарым метрден болуп туруп, бул жака келип калгандыгын биз билбей калып атабыз да. Түшүнүктүүбү? Ошого жеке менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Жерди сатып берди, антип. Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи." Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Үйүндө туалети жок түзүгүрөөк. Четинди кармап отур, четинин четинде кармап отурасыз мисалы үчүн. Үйүндө банясы жок, жизин жуунбайт. Жамгырга чыгып койгондо мойну мында жүрө бериши мүмкүн. Анан сүйлөгөнү чегарадан сүйлөйт да. Сен түшүнбөйсүң айда кандай проблема бар экендигин. Ошого эгерде бизди мамлекет менен каалайт элем, ошону ушундай кылып талаш маселени бирге келип, мейли алардын макулдугу менен болсун, бирок такталып кала турган болсо, эгер биздин Кыргыз жаранда калып калса, көчүрүп келип үй салып туруп, мында Өзбекстандын президенти Манас Айылын салып койду 40 күндө бир айылдын бардыгын. Көчүрүп алып туруп, берип, бирок тактап ала турган болсок, адамдын каны төгүлбөйт эле да. Биздин динибизде, шариятыбызда Каабаны билесиңерби? Кааба дейт, Каабадан бир мусулмандын каны бийик турат. Эгерде бир мусулманды байлап алып туруп, Каабаңарды бузгула болсо, мына мусулманды өлтүрөбүз десе, бечара бир мусулман өлтүрөбүз десе, биз Каабаны бузуп беребиз. Анткени бир мусулмандын каны Каабадан бийик турат. Бизде чегарадан канча адам өлүп атат, урматтуу бир тууганым. Жер Кудайдыкы. Ошон үчүн чегараны такташ керек. Ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздики ушундай, аны кыяматта териштирип алабыз, азыр айтып бериш керек. Бизде саясатта ушундай, акыйкатын түшүнбөйт, бирок жерди сатып берди, антып берди, минтип берди деп ызы-чуу кыла берет, иш калбай кете берет да. Эгер ушундай сөз боло, биздин элибиз анык башы жакшы дегенде, анда биздин акай бел чечип коймокпу эмдигиче. Анда жанагы чегара мында кыркылбастан баягы жер токтойт эле. Ошондо бере турган берип кыркып калганда, азыр бияка чейин жылбайт, урматтуу бир тууганым. Биз билбейбиз көп нерсени. Картаны жакшы билгендер көп нерсе мындай болгондугун билет, урматтуу бир тууган. Маселе такталбай тургандыгы үчүн. Балким сенин айылың чегара талаш жерде турат. Мейли жериңи бер, ага ыраазы бол сен. Сага бияктан жер беребиз. Зато адамдын каны сакталат. Зато ошондон бери кирип кетпейт деген маани да.